бардык өнүгүү жакшы адатка көнүгүү дейт. Жакшы адаттагы жакшы буундар көп болсун. Эмесе бүгүнкү ыймандан дилим тазарат аттуу интеллектуалдык руханий кечени ачып берүү үчүн алгы сөз Каракол шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Сагынбаев Рускул Жумакадыровичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мынакей бүгүн Каракол шаарында бир эң жакшы майрам болуп атат десем мен жаңылбаймын. Себеп дегенде ушул жерде бүткүл дүйнө жүзүндө таанымал Кыргызстанды мындай эле коелу Гапыр агайыбыз келип ушу сиздер менен жолугуп, Нуржигит мырзабыз да сиздер менен жолугуп атканда биз абдан сыймыктар. Мы уже убедились, biz жалаан кнопка менен эле клавиши менен эле иштете берсек, бирок балдар эгер колу мелкая моторика дейт экен, мээ өсүп кете калат экен. Ошол үчүн буга өзгөчө маани берип алар. Экинчи бир мен көрүп таң калган нерсе, мен көп нерсеге таң калдым. Кеч саат 9-да Хайдельберг шаарында, Кассел шаарында китепканага кирдик, университеттин китепканасыга, мектептин китепканасы, университет айтыңыздар. Эми көзгө жакынап келди, ушул адамдын мээсинин макети экен. Жакшылап тиктеңиздер, ушул мээңиздер экен, эгер бар болсо. Заряжай мозги, если есть дейт го. Ооба, жакшы түшүнбөй тургула. Мына ушу мээде 80 миллиардтан 100 миллиардка чейин нейрондор болот экен. Нейрондор. Адам китепти кагаз бумажный вариантта окуп, бат окуп. Жерге жарып тигенде багырган деген байкуш куш балдары издеп чуркурап далоо шетип атканда таң сөгүп дүмпүйүп уланып сүрүп атканда өзүң көргөн батырлар уйкудан туруп ойгонуп